Талант Огубаевдин юбилейлик инсөөр чаталышындагы көргөзмөсү Гапар Айтиев атындагы көркөм өнөр сүрөт музейинде ачылды. Көргөзмөгө автордун сүрөт күндөлүгүндөгү иштери коюлду. Анда убакыт, чеберчилик жана эс тутумдун айкалышы чагылдырылган. Бул жерде ар башка жылдардагы буга чейин коомчулукка чыкпаган эмгектер бар. Ал жаңы багыттарды издеп отуруп, эксперимент катары абстрактуу живопись, кынап басып чыгаруу, акрел, офсеттик боектор менен иштеп көргөн. Келген көрүүчүлөрдүн көңүлү караңгы аллеялар эмгегине өзгөчө бурулуп жатат. Анда кынап басуу ыкмасы менен акрел живописи журулушуп жасалган. Автор мындай эмгектерди жараттуу үчүн эргүүнү артта калган жылдарды эстеп отуруп келе турганын айтууда. Инсөөр чаталышындагы көргөзмө 16 сентябрга чейин уланмакчы. Юбилейная выставка, 70 лет исполняется. Бул менин мааракелик сүрөт көргөзмөм. 70 жашка толуп отурам. Ушул аралыктагы иштеримден аз-аздан алдым. Ошондой эле акыркы иштерим дагы көп. Мисалы, бул эмгегим 2006 жылы тартылган. Буга кошумча 1987-89 жылдагы иштерим камтылды. Көргөзмөм аркылуу чыгармачылыктагы карьерам кандай башталып, кайсы жерге чейин келгенин көрсөттүм.